Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвадан мени көрүп аткан, Кыргызстандан мени көрүп аткан агаларым, амансыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Мен бүгүн метро Таганскадагы Зарин эжебизге келдим. Аябай жакшы арзандатуулар баштаптыр. Мына путумдагы сапожканы бир байкаңыздар, мына караңыздар. Бунун баасы 3500 рубль экен. 3000 бижа? 3000. Бұл 3000 кен. 3000 кен туғандар. Корейский, Кытайда тигилген, ичи жылуу кен, бийик экен. Мына, кеңче. Мына бұл сапожканы мен Садоводдон 8000 деген жеринен сүйлөшүп олтуруп 6000 алдым эле. Мына ачыгы мына. Караңыздар. Суу өтүп кетип, мен батек салып азыр кийип жүрөм ачыгы. Мына бұл сапожканы кийгенден кийин мен чечким келбей калды. 3000ден болуп аттыр, мен алдым мына. 43-чү размерде алдым. Аябай ыңгайлуу экен, аябай сонун экен. Жыргап калдым, жыргап. Караңыздар. Зор экен. Анан үстүмдөгүнү караңыздар. Бул үстүмдөгү охотный магазиндерге кирсеңиздер бир 7000-8000 турат. Мындай айтканда, оптой бада сатып аттыр. Ичи жылуу, шамалды өткүрбөйт, карды өткүрбөйт, анан сууну дагы өткүзбөйт. Мындай айтканда, дождавик экен, мындай айтканда, бирок ичи жылуу мына. Қалпақ чечиптан бир кигизейин. Рыбалкага барсаңыздар болот, рыбалкага. Бунун баасы 3500дөн. Эже? Аст үстү 3500дөн. Жарашкан мына. Мен негизи сапожкалам деп келбедим эле. Кийгенден кийин эле жагып калды. Мына үстүмдөгү дождавик бул 3500 экен. Бул үстүл экен. Бул кымбатыраак экен. Качествосы жагынан аябай жакшыраак экен бул. Бұл үстілі өзі 3,5 кен. Мындай магазиндерді көп айланған мен бир туугандарым байкап салыштырып көрдүңүздөр окшойт. Анан бутумдагы кроссовканы караңыздар. Кроссовка. Буга дагы шамал өтөт дейт, бирок жамгыр өтпөйт экен. Аябай ыңгайлуу. Протекторун караңыздар. Зор экен. Бүксүп алып бересиң мындай кылып. Мына. Бұл егер оптум сенада алып сатам дегендер болсо, аларга өзгөчө ба, метро Таганскаянын 3-чү выходу мына. Таганскаянын 3-чү выходунан чыккандан кийин эле парковкалар могу жерге бекер кое бересиздер, батышынча. Анан мына адрестерди мен көргөзүп койдум. Офисный центр. Ушул жерге кирип эле экинчи этажга көтөрүлөсүздөр. Зарин эжеге келдим десеңиздер, охранник кое берет. Көтөрүлгөн эле. Экинчи этажга негизи лестница менен чыкканда бул жерде 3-чү этаж деп жазылып турат экен да. Адманка буга ишенбеңиздер. Чыккандан кийин эле бул жерде 55-чи эшикке келе бересиздер. Иштөө убактылары эртеменки ошол 10дон эжеке. 11ден кечки 8ге чейин. Без выходной ооба. Бут кийимди көрүп атасыздарбы мына кроссовканы? Бул кроссовканын баасы 4000ден экен. Аябай ыңгайлуу бул дагы. Өтө зор экен. Кийгеним алгым келет, ачык айтайын, ачык. Могу үстүмдөгү 3500 экен. Бул двойка эмес, бул өзү эле. Бул дагы ошондой жамгыр өткүрбөйт, кар өткүрбөйт, аябай жылуу мындай. Караңыздар, жарашыктуу эле экенби? Анан бул манекендеги двойка бул 3000 сом экен. 3000 рубль экен. 3000 рубль. Булар дагы ошондой. Жамгыр, суу, наркы эч нерсе өткүрбөйт, жылуу. Бут кийими дагы 3000. Бул дагы кроссовка экен. Бул 3000 экен, мына көрүп атасыздарбы? Тигириштерин караңыздар, разница бар. Беркиндей кымбат дүкөндөрдө бир 6000ден сатылса керек ошо окшогондор. Жаман көп кошот да, ачык элечи, могу караңыздар. Спортмастерге ошо окшогонду сурасаңыздар, баасын айтат. 7000 же 6000 деп айтат, ачыгы мына. Эжеге кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшысыңарбы? Чарчабай иштеп атасызбы? Ооба, иштеп атабыз. Бизди көптөгөн бир туугандар көрүп атат эжеке. Мурдагы видеодо бир курьерге астын үстүн бекер кийим кылып берипсиздер. Алар разы болгон болсун. Көрүп мен дагы жүрөгүм жылып сүйүндүм. Андан биринчи эле курьер мекендештерибиз көп көрөт. Ошолорго ылайыкташтырылган, жылуу, суу кирбеген ушундай бут кийимди көргөзүң бизге. Мына могул бут кийимдер бардыгы эле воздух чыгарат, дышать этет, бирок влага киргизбейт. Нымдаштырбайт дагы, мына могу жерине чейин суу кече берсе болот. Суда кечке турбайт, суудан өтүп кетет да, нымдалбайт. Мына ушулар ушундай. Тыйыны канча муну? Булар 5000ден. 5000ден. 5000ге түшүрүп койдук буларды. Эже бул бут кийимдер каяктан келет? Булар өзү Кытайдан келет. Кытайдан келет. Корейский бренд. Корейский бренд. Оригинал.
Булар оригинал. Фабриканын өзүнөн алабыз биз, прямой поставщикпиз. Буюрса жакында болуучу жаңылык боюнчадан элге кыскача. Эсиңде сыр болбосо. Эми биз моолорду мурун 5,5 миң 6 миңден сатканбыз. Азыр эми баягы биз как өзүбүз прямой поставщик болгон үчүн бааларын да түшүрдүк. Как розничный клиенттерге дагы ыңгайлуу болсун, эми өзүбүздүн жердештерге мындай жеңилирээк болсун деген эмеде да. Анан көбүрөөк ойлошот, акчасы арзан экен, анан качествосы начар депчи. Андай эмес. Бул оригинал. Оригинал обувь. Немеден YouTube'дан Хумто деп терсе чыгат. Трекинговый обувь деп терсе дагы чыгат. Булар прочный, практичный. Анан баягы сулуусунан жылуусу деп коет го бизде. Ошондой обувьтар. Сулуудагы экен эже бул. Ошондой обувьтар да булар. Анан карагылай. Ошо жакында эми биз дагы Кытайга барабыз, фабриканын өзүнө. Анан оптовиктер бизге байланышсаңыздар болот. Бирок ошондо байланышкыла дегенде анан WhatsApp'тан моол обувьтун оптовый баасы канча деп эле жазып койбой. Мындай подробно жазса эме кыласың да. Анан кийин баягы кээ бар да, сизге оптовый манчадан экен, анан кийин сиз ушунча кошосузбу деген. Буну обувь саткандар өздөрү билет. Обувь кандай болгондоручу. Көпчүлүгү негизи грубирак келебиз, негизи ачык мойнуга алыш керек муну. Анан чалганда дагы 1-2 жолу мындай чалыш керек. Анан мен деле видеозомкон чала айта эч ким? Жок, видеозомкон чала берсин. Бизде биз деле адам баласыбыз да. Жолдо кетип аткан болосуң, тамак ичип аткан болосуң, бирөө менен сүйлөшүп аткан болосуң, анан бирок кайра чалганга аракет кылам. Баягы пропоршный болуп калгандаргачы. Ошондо кыскасы жакын арада эжекебиз ортомчулар аркылуу алган болсо мурда, эми Кытайга барып, договор кылып, ошолордон прямо алып келет. Анан ошол оптомго алып иш кылам деген менин бир туугандарым. Мисалы бир линейкада, мисалы мындай караганда бардык размерлер болуп турабы, 38ден ошол 46га чейин болот. Эми мындай болбойт, эми заказ берген болсоңуздар 43 десеңиздер, ошондон 43ту бир коробка алып келип берет. Ооба. Бир ошонун ичинде, ошону түшүндүрүп кетелик. Ооба, тигилгенде ошол. Баягы мурун биз обувь сатканда неходовой размерлер калып кетчү да. Ооба, остаток болот эле. Ооба, азыр эми каалаган размерди, каалаган количествода ала алабыз. Мына анан кийин мо 4 размерлер бар экен, акциялар. Ошо боюнча айтың эле. Акция дегенде эми бул обувьтардан бизде аз эле калды. Эми кийинки жылга калып кетпесин деген үмүттө эле биз өзүнүн баасынан да ылдый койдук 3 миңден. Мынусун жана сен кийип көрдүң өзүңдө качествосуну. Сон кени. Просто булардын баары размерлер терилип калган. Анан бардык размери бар деп айта албайм. Биринчи болбосо уточнять эткиле, бир размерге мало мерить этет. Булар моол обувьтар бардыгы эле бир размерге. Булар потому что азиатский модельдер. Европейский эмес, азиатский. Бир катар балдар менен тааныштырасыз же, бул өдөдөн бир мындай. Өдөдөн мисалы протектерлери дерскийси мына. Ошолор 4 миңден. 4 миң уша? Ооба, ошо. Размерлери барбы? Размерлери бар, ооба. Бар. Ал 5 миңден. Булдан ошондой экен эже, суу киргизбейт. Ооба, суу киргизбейт. Булардын кожалары опырмач. Оптом баасын отдельный сүйлөшөбүз. Оптом баасын отдельный сүйлөшөсүз. Кааласа клиенттер. Ясно, деңчи. Видео вызов кылсын, же келсин о жерге. Келсин, метронун жанында экен, келсин. Бул ошо моолордой эле. Анан нолар бардыгы 4 миңден, летний варианттар. А нолар уже 5 миңден. 5 миңден. Но 3 ряд полный 5 миңден. Мекендештер, мына Кыргызстандан тоого чыга турган менин агаларым көрүп аткан болсоңуздар, мына 1-2 миң сомдук кроссовкаларга салыштырбаңыздар. Могу тоо ташка аябай ыңгайлуу экен, ачык могу караңыздар. Бийиктигин араздар бир 6 сантиметрдей чыгат го. Бул шарга деле жакшы. Секирип басасыңар да ачык да. Булардын неси жакшы, эми азыр бул жерде баягы суук, өзү негизи буттан өтөт да. Ооба. Буттан өтөт. Булар бийик, анан эмеси да жумшак. Как ортопедический болуп кетет, өзүң деле кийип көрдүң го. Ооба, мага жакты же. Ушул жерде эле келип алыптым да, садоводдон бекер кымбат калып алыптым да. Моолар эми булар китайский обувьтар. Булар деле практичный жакшы, буларды деле аябай жакшы. Булар астынан жумушка, жок өтпөйт. Точно өтпөйт а шуларга? Суу өтпөйт. Булар 3 миңден, 2500дөн. Эже доставкалар боюнча
Канча штук алса доставка кылып бересиздер метроға чейин? Доставкасы 3-4 штуктан көбүрөөк алса, эми баягы бригада болуп кийип көрөбүз. Стройкада иштегендер бар бизде. Ошо анысын кийебиз, мунусун кийебиз деп мага размерлерин жазып жөнөтүшсө, мен өз машина менен алып барам, каалаганын тандап алат. Мен доставкасы бесплатный эле болот. Бул гризойлорчу же? Бул акциясы менен 2000ден. Бул 2000ден, а? Размерлери барбы? Бар, размерлери бар. Бунун сырты кожа, ичиндеги мехи да натуральный мех. Бул российский производство. Булар размер кетет. Буларчы же? Ал деле 2000. Бул деле 2000. Бул кымбатыраак көрүнөт экен бирок, а? Ооба. Дорогой. Богатый. Мынол бар. Биздин сварщиктер көп алышты буну. Эми 2600дөн. Стройкада иштегендерге учудаган каттуу мына бир нерсе түшүп кетсе дагы Кудай сактасын эми кырсык болбосун. Жана немеге күйбөйт экен дешип, ушуну жакшы алышты ушул модельди. Эми зор экен. Протектор караңыздар. Нолар болсо жана складта иштегендерге жумшак. Зданиянын ичинде иштегендерге жакшы. Эртең жазда бирок бунун сезону келет. Көчөгө деле кийет. Тыйыны канча мына? Бул 2500. Размерлери барбы же буларды бар? Полный размерлери бар. Оптовый дагы, розничный дагы бар. А мо костюмдар боюнча. Костюмдар, ооба. Мо куртка 3500. Бул флис, двойной флис бул. Ба жууганда немелер чыгып кетпейт. Көрүң, плотный токулган. 2000ден бул. 2000ден ушул. Капюшону менен. Размерлери бар. Ооба. Бул куртка өзү отдельный эле 2500. 2500. Бул башка эме. А могул сен кийген 3500 бул. Мынакей мондой цвети бар, анан мондой цвети бар, мына сен кийип турган. Өзүң деле көрсөң керек, мындай удобствосын немесин. Бир футболка менен эшикке чыктым. Примерно бир 10 градустан жогору болуп окшойт Москвада. Жок, 7-8. 7-8 болуп, нормально. Üşüгөн жокмун да, нормально. Ошол мондой эмелер дагы бар. Костюмдар дагы асты үстү менен. Мыналар, булар 3000ден асты үстү менен. Биз ошо биринчи акцияга 3000 деп койдук эле, ошо боюнча эле калтырдык баасынчы. О, жакшы. Кымбаттатпаңыз эң негизи. Мына. Мехтери бар экен ичинде. Нон ичи мына флис. Бул анан кийин ажырабайт нодончу. Эже бир экен, а? Экөө бир ажырабайт. Анан күнүгө стиралка салсаңар да эч нерсе болбойт. Рыбалкага бара тургандар, дувордо иштегендер, баягы курьер болуп иштегендер да шамал өткөрбөйт. Альпинисттер жакшы алышат муну. Шамал өткөзбөйт, суу өткөзбөйт. Ушундан алып алыңыздар, ичинде бир гамажный кийип аласыздар. Суу Кудай кааласа өтпөйт иншалла. Мына кара свети келди. Ушу кара свети жок эле бизде. Мондай мок свети бар. Эми булардын эмнеге эме кылышат, эми карасы кичине чаң тийсе эле бопбоз болуп калат. Ооба. А мооларга билинбейт. Мооларгачы кири деле билинбейт жакшы. Мындай олива свети бар. Анан мондой термобельелор бар. 1500дөн асты үстү менен. Ошонун 1000 рубльдыгы дагы бар, мынакей асты үстү менен бул дагы. Эже бир жерге чоң кылып бир дүкөн ачыңыз керек эже бир. Кудай кааласа ачабыз жакында. Чындап жазыңыздар да чындыгында о кийимдер арзан экен да, спортмастер, наркы беркилери караганда эже 2000ге разница бардай да. Бар. Көп нерсеңизде. Ачыгы бул моюнга алыш керек. Могу ошон бут кийимдерди мисалы кымбат сатат да, мондой ошолор 9000, 8000 сатылат да бул чындыгында. Кымбат. Буюрса, мына жакын карада дагы Кытайга барган болсоңуз, жазга макасилерди алып келесиздер буюрса. Ооба, буюрса алып келебиз, ооба. Бул рюкзактар канчадан эже алар? Рюкзак ошол 1600. 1600дөн бу ошо? Ооба. Бул прочный. Булардын тегилиштери дагы жакшы, тегилген нити дагы өзүнчө эме да, прочный бунуку. Караңыздар. А жанындагысы 1200. 1200. 2500 дагы 75 литр. Анын эмеси аркасында алюминий каркасы менен. Эже бул жамыр өткөрбөйбү? Жок. Булар именно ошондой тактический да. Тоо таштарга, тоого чыга тургандар мына. Сон экен. Носкилер бар экен, а? Ооба, носкилер бар, эми стелькилер бар. Батектер бар экен. Ооба, ремендерибиз бар мондой 300 рубльдан. Кымбат эмес. Баасы биздики премиум эле. Өзүбүздүкүлөргө нормальный эле. А биздин ошол Авитода эле сайтыбыз бар. Ооба. Биз в основном эле Авитодан сатабыз да товарларды. Ал жакта башкасына кымбатыраак. Кыргыздарга мондой болот. Анан кийин комментарийга жазбаңыздар. Бул анан мынча эле турат, анан кийин пожалуйста, мол, например, Хумто Россиян рыногунда жок. Жакын арада Кудай кааласа эжеке сүйлөшүп келсе,
Хумтону ошол табасың карайм. Садоводдо дагы жок, торговый центр Москвада дагы жок. Бул хумтон немеси. Мына ушундай. Ишиңизге ийгилик эже. Буюрса Зато оригинал бут кийимдер да булар. Бутту сасытпайт, тердетпейт. Эми эже бут терлебеш эже адамдын өзүнүн ачыгыча носкини жуубай 3 күн 4 күн кийген болсоң, любой багыда терлесе керек ачыгы да. Карап кийгенге дагы карайт да. Булардын стелкилерин көрдүм. Стелкилери да жакшы булардын, ортопедический, жумшак. Мына ичтери да тегилген. Караганда көрүнүп атабы. Кыскасы мактаганга ылайык, ошондой ылайыктуу бут кийимдер экен ачыгы. Келип көрүп кетиңиздер, ишенбегендер болсо, алып кийгендер болсо, ой комментарийга жаза кетесиздер. Ишиңиздер ийгилик эжеке. Анан вот эме биз саат 11ден 8ге чейин без выходной иштелет. Анан вдруг мен телефон албай калсам же жооп бере албай калсам, келе бергиле. Ачык болот. Эшиктин немесинде эгер жабык болгон болсо номер турат, ошо номерге чалса келе коет. Анан кээде баягы отправкага, почтага муну издек-биздектер кетип калат да, ошондо эме болуп калат, жабылып калат. А так без выходной эле иштейбиз. Группалар менен бөлүшүп, жакшы ой тилегиңиздер жаза кетесиздер. Көрүшкөнчө. Угандар анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.